Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марепов Алматы шаарында Казакстан Республикасында өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышты. Кеңеш менен жүрүшүндө Евразия экономикалык бирлигине мүчө өлкөлөрдүн кызматташтыгын мындан ары тереңдетүүнүн актуалдуу маселелери каралды. Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча интеграциялык кызматташтыкты күчтөндүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Кеңеш менен алкагында Улукбек Марепов Беларусь Республикасынын премьер-министри Роман Головченко, Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов, Армения Республикасынын премьер-министри Никол Пашянин, ошондой эле Казакстан Республикасынын премьер-министри Аскар Мамин жана Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен эки тараптуу жолугушуулары орун алды. Өкмөт башчы Улукбек Марепов ошондой эле Алматы Digital Forum 2021 санарип форумунун санариптик кайра жүктөө жаңы реалдуулук рынок жалпы сессиясына катышты. Акыркы 10 жылдыкта Кыргызстандын экономикасы жылына 3,5-тен 4%га чейинки өсүштү көрсөтүп жатты. Бул региондогу эң төмөн көрсөткүч. Дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта фондунун маалыматына ылайык коңшулаш Тажикстанда 6,5, Өзбекстанда 8, Түркменистанда 4,5% өсүү болгон. Ал эми 2020 жылы биздин ички дүң продукциянын төмөндөшү 8,1%ды түздү. Бул КМШ мамлекеттеринин ичиндеги эң олуттуу төмөндө. Бюджеттин дефицити 30 миллиард сомго жакын, ал эми түз инвестициялардын келиши өткөн жылдын 9 айында 30%га чейин кыскарган. Мындай цифралар жалаң эле пандемиянын кесепети эмес, биздеги экономикалык моделдин башкаруу системасынын эффективдүү эмес экендигинен дагы кабар берет. Өкмөттүн алдыга койгон максаттары: ички дүң продукциянын көлөмүн көбөйтүү, жакырчылыктын деңгээлин кыскартуу жана ар бир үй бүлөнүн кирешесин көбөйтүү, орточо эмгек акыны жана пенсияны көтөрүү, ар бир кыргызстандыктын сапаттуу билим алуусун, медициналык тейленүүсүн камсыздоо жана калктын жашоо узактыгын узартуу, азык-түлүк коопсуздугун толук камсыздоо, инвестициялык климатты жакшыртуу жана ички орто бизнес үчүн ыңгайлуу чөйрө түзүү, аймактардын өнүгүүсүндөгү айырманы кыскартуу, өлкөбүздө ыңгайлуу инфраструктура жана коммуникацияларды түзүү. Стратегиялык милдеттери мамлекеттүүлүктү жана көз карандысыздыкты чыңдоо, мамлекеттин комплекстүү коопсуздугун камсыз кылуу, калктын жашоо сапатын жана бакубаттуулук деңгээлин жогорулатуу. Жаңы башкаруу кандай натыйжа берет? Өлкөдө башкаруу системасынын реформасы башталды. Анын негизинде ыйгарым укуктарды жана жоопкерчиликти так бөлүштүрүү жатат. Демек, өкмөт туруктуу жана чечимдерди кабыл алуунун бир борбору болот. Ак Кеме студиясы YouTube каналына катталыңыздар жана таза Кыргызстан жаңылыктарын биринчилерден болуп көрүп билиңиздер.